Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз үчүн өтө көптөгөн насааттарын калтырып кеткен. Кимде ким ошол насааттарга амал кылып, насааттарды аткарып жашай турган болсо, анын жашоосу тынч, берекелүү, ынтымактуу, жакшы жашоо болот. Бул дүйнө жана ахиретте Алладан бактылуу болот. Ошол насааттардын бириси Тирмизи шарифте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси келет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман я'худу анни хаулаил калимат фая'малу бихинна ау ю'аллиму ман я'малу бихинна." Пайгамбарыбыз сунуш катары айтты: "Ким менден ушул сөздөрдү, ушул насааттарды кабыл алып, жана ошого амал кылат. Же өзү толук амал кыла албаса дагы, башка бир амал кыла турган адамга үйрөтөт" деди. Ошондо Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху илимге өтө талабы күчтүү эле айтат: "Ана я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мен ушул 5 сөздү алайын дагы, амал кылайын, жана бүткүл үммөткө кыяматка чейинки бардык адамдардын бардыгына таралышына себепчи болоюн" деп айтты. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "5 нерсе. Ушул насааттарды аткарып жашай турган болсок, урматтуу туугандар, жашообузда береке болот. Сизден өткөн бай адам болбойт. Сизден өткөн такыба, диндар, ибадатчыл адам болбойт. Жана жүрөгү таза адамдардан болосуз да." Ал 5 кайсы? Эң биринчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иттақил махарима такун а'бадан нас." Сен арам нерселерден сактангын. Арам нерселерден сактана турган болсоң, сен адамдардын эң ибадатчылы, диндары сен болосуң. Албетте фарз амалдарды аткаруу менен биргеликте, фарз, орозо, Аллах тыйган харам нерселерден тыйылып жашай турган болсоң, сен эң бир ибадатчыл адам болосуң. Эң ибадатчыл адам кайсы адам деп суроо берсе, биздин оюбузга келет: эң ибадатчыл адам фарз амалдарды аткаруу менен биргеликте нафил, кошумча, адам мойнуна милдет болбогон амалдарды да кылуу. Мисалы, 5 маал намаздан сырткары дагы намаздарды, нафил намаздарды окуу. Же болбосо 1 айлык Рамазан айын орозосунан сырткары нафил орозолорду кармоо. Бул адамдын такыба, диндар экендигинин белгиси. Нафил ибадаттарды кылып коюштук адамга жеңил. Бирок адам арам нерселерден сактаныштык ага караганда оорураак да. Ошондуктан нафил ибадаттарды кылып адам кээде катачылык кылып арам нерселерди кылып алганга караганда арам нерседен сактанган жакшыраак да. Мунун мааниси нафил намаз окуба, нафил орозо кармаба деген маани эмес. Мунун мааниси арамдан сактануунун артыкчылыгын айтып атат да. Көз арамды карабасын, тил харамды сүйлөбөсүн, жалган сүйлөбөсүн, адам аркасынан ушактап гыйбат кылбасын, жүрөктө текеберчилик, көрө албастык, өзүн өзүн жактыруу, дүйнөнүн мухаббаты жана башка ошол сыяктуу нерселер болбосун. Дене менен дагы эч бир харам иштерди кылбаган. Ошондой боло турган болсо, такун а'бадан нас, адамдардын ичинен сен эң бир ибадатчыл болосуң дейт да. Алланын алдында эң бир таква, Аллахтын таква пендеси болосуң. Экинчи насааты Пайгамбарыбыздын: "Варда бима касамаллаху лак такун агнан нас." Алла сага берген нерселерге разы болгон, сен адамдардын ичинен эң бай болосуң. Карап көрө турган болсок, адам баласынын нафсиси бар, каалоосу бар, каалайт. Өзүнүн тең туштарын көрүп туруп, мага да ушундай болсо экен, мен да ушундай бир байлыкка жетсем, мен да ушундай чоң бир соодагер болсом, же чоң бийик илим жактан бийик мансапка жетишсем дейт. Дин жактан эгерде аракет кыла турган болсо, бул жакшы. Бирок дүйнө жактан Аллах Таала берген башка бирөөлөрдүкүнү көрүп туруп, ошого көз арттырып туруп, өзүндөгү бар нерсеге наразы болуштук, бул жакшы эмес да. Ошондуктан Аллах Таала канча берген болсо, ошого разы боло турган болсо, такун агнан нас, адамдардын ичинен сен эң байы сен болосуң дейт да. Пайгамбарыбыз байлык жөнүндө айтып койду: "Лайсал гина ан касратил ард."
Байлык бул буюмдардын көп болуусунан болбойт. Бир адамдын буюмдары, байлыгы, акчасы көп болсо, демек ал адам бай экен деп айтылбайт. Валакиннал гина гинан нафс. Бирок байлык деген адамдын нафсисинин, адамдын жүрөгүнүн байлыгы да. Жүрөктөн адам ички дүйнөсүнө ошол байлыкка муктаж болбосо, дүйнөгө муктаж болбосо, мына ушул байлык да. Эгер инсан Аллах берген рызкыга, Аллах берген дүйнөгө, байлыкка разы болуп, канаат кылып жашай турган болсо, Аллах Таала ал адамды эң бай кылып коет да. Мейли колунда эч нерсе болбосо деле, анчалык байлыгы деле жок. Бирок разы болуп жашай турган болсо, Аллах Таала аны бай кылып коет, канаат кылып, жүрөгүнү байытып коет да. Дүйнөнүн бардыгын чөнтөгүнө алып алды, колуна алып алды. Бардык дүйнөнүн байлыгы анын колунда. Бирок жүрөгүндө канаат жок бул эң кембагал адамда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3-чү насаты: "Ва ахсин ила жарика такун муъминан." Сен өзүңдүн кошунаңа, жакын адамдарга жакшы мамиле кылгын, сен жакшы момун болосуң, чыныгы момун болосуң деди да. Көбүнчө адам атандашат ким менен? Кошунасы менен, тең туштары менен. Базарда болсо, анда соода кылган жанындагылар менен атандашат да. Башка мамлекетте сен менен тең адам ушундай ийгиликке жетиптир десе, жакшы, азамат, молодец дейт да. Бирок өзүнүн кошунасы же өзүнүн тең тушу ушундай бир ийгиликтерге жетип атса, андай инсан көрө албайт да. Экөөбүз чогуу эле сооданы баштадык эле. Мунуку соодасы өтө өнүгүп кетти. Мен ага жете албай жатам деп көрө албастык кыла турган болсо, ошол себептен көрө албастыктан улам кошунага жаман сүйлөйт, артынан сүйлөйт, гыйбат кылат, жүрөктөн жаман ойлойт. Ошонун бардыгы бул катачылыкта болбогон нерсе. Ошондуктан кошунага жакшы мамиле кылуу. Пайгамбардын доорунда 2 аял бар эле. Пайгамбарга айтылды, бир аял бар, түнү бою нафил намаз окуйт. Күндүзү бою нафил кошумча Рамазандан сырткары орозо кармайт. Ибадат жактан анын акыбалы ушундай, бирок муашарат жактан карай турган болсо, кошуналарына зыян жеткирет деди да. Пайгамбарыбыз айтты, ал аял тозоку деди. Бир аял бар, ал өзүнүн фарз намаздарын окуйт, фарз орозосун кармайт, фарз амалдарды аткарат, нафил ибадаттарды көп деле кыла албайт. Бирок кошунасына жакшы мамиле кылат. Кошуналарына жакшы мамиле кылат дегенде, ал аял бейиштик деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ошондуктан кошуналарыбызга жакшы мамиле кыла турган болсок, биздин чыныгы момун экенибиздин белгиси да. Пайгамбарыбыздын 4-чү насааты: "Ва ахибба лин-наси ма тухиббу ли-нафсик такун муслиман." Сен өзүңө каалаган жакшылыкты башка мусулман бир тууганыңа каалагын, сен чыныгы мусулман болосуң деди. Адамдын нафсиси ушундай, ички дүйнөсүнөн бир сараңдык бар да. Мага гана болсун дейт. Мага гана болсун, ийгилик менде гана болсун, менин гана атым чыксын, мен гана бай болоюн, мен гана атак даңктуу болоюн деп. Тескери бул сыфат эч кимге жакпайт. Аллахка жакпайт, пайгамбарыбызга жаккан эмес, эч бир адамга жакпайт да. Тескеринче башка бирөөнү ойлогон адамдар, башка бирөөнүн муктаждыгын, башка бирөөгө жакшылык каалаган адамдар Алланын алдында кымбат да. Ошондуктан өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башка мусулман бир тууганыбызга каалайлы. Мен каалайм өзүмө ийгилик болушту, башка мусулман бир тууганга каалайлы. Өзүбүздүн мисалы үчүн колунда бар болуусун кааласа, анда башка мусулман бир тууганга да ошону кааласын. Мен балам мектепте жакшы окусун, медреседе жакшы окусун кааласак, башка мусулман бир тууганга да ошону каалайлы. Мен бейишке кирүүнү каалаймбы? Башка мусулман бир тууганга да бейишке кирүүнү каалап туруп, ага динди жеткирүү, дин үйрөтүү. Мына ушул нерсе чыныгы мусулмандын сыфаты да. Ушундай кыла турган болсок, башка мусулман бир тууганга каалаганын себебинен Аллах Таала ошол нерсени сизге берип коет да. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5-чи насаты: "Вала туктиру-дихка фа инна кафрату-дихки тумитул қалб." Сен көп күлбөгүн. Анткени көп күлө турган болсоң, көп күлүү бул жүрөктү өлтүрөт. Жүрөктү өлтүрөт. Адам баласы кээде каалайт, ашыкча, керексиз нерсе менен, ла яни нерселер менен алектенгенде, керексиз сөз, керексиз кыймыл аракет, керексиз бир жерге баруу, ушул нерселерден адам сактаныш керек. Сактана турган болсо, адамдын жүрөгү таза болот да. Тескеринче зыяндуу нерселерди кыла турган болсо, пайдасы жок нерселерди пайдасыз эле сүйлөп, пайдасыз эле көп күлө бере турган болсо, жүрөгү өлөт да.
Ошол өлгөн жүрөк менен эми намазга туруштук кыйын да. Ошол өлгөн жүрөк менен эртең менен кечки зикирлерди толтуруш кыйын болуп калат. Ошол өлгөн жүрөк менен бирөөнүн жакшылыгын карап, өзүңдүн кемчилигин караштык кыйын болуп калат. Ошол өлгөн жүрөк менен жакшы амалдарды кылуу кыйын болуп калат да.